Cuma günü cuma namazga tiyешелүү bir meseleler. Бирок ошол cuma namaz baştalып kalganda айтылбай калып калат дайыма. Cuma namazı bir amaldарды жасоо сүннөт болот, bir амалдарды жасоо мустахаб болот. Cuma namazga деп атайын гусул алып жууну бул сүннөт болот. Пайгамбарыбыздын доорунда сөзсүз жуунуп келиш керек эле. Зарыл эле. Бирок кийинчерээк кичине жеңилдик болуп, адамдар кышка өзүнө жараша, жазга өзүнө жараша кийимге ээ боло баштаганда жума күнү жума намазга жуунуп келүү сүннөт болду. Экинчиси жума намазга эң жакшы кийимин кийип келүү. Biz toyga barganda kiye turgan kiyimimiz var mı? Cuma'ga atayın kiyip baramın dep en jakşı kiyimin kiyip geliyor. Andan keyin sünneti misvak menen darat alıp geliyor. Misvak koldonu sünnet. Anan eğer özünde bar bolsa atır koldonup Cuma namazga geliyor sünnet bolot. Cuma namazına batırak geliyor hareket kılıyor. Tezirek geliyor. Men barganda эле namaz baştalып kalar emes, balkim Cuma namazına murdarak şaşılıp geliyor. Oşonda эле Cuma günü Kur'an Kerim'nin tak ortasında bolgan Kahf suresini okuu sünnet bolot. Anan köp salavat aytуу. Bugünkü күндө Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytуу köp. Anan Cuma namazga kelgende эң эле биринчи келген адам болсо, siz meşitке келдиңиz, адам жок. Saat 12'ler, 11:30. Meşitке кирип келсеңиz, bir дагы адам жок экен. Siz эң биринчи болуп келдиңизби? Чыгып кетпеңиz. Келип биринчи келген адамга bir төөнү союп, кедейлерге тараткан соо берилет да. Эми siz келсеңиz бир адам отурган экен. Siz экинчи болуп келдиңизби? Bir уй союп, кедейлерге тараткан соону берет Аллах Таала. Үчүнчү келген адам bir койду курбандыкка чалып, кедейлерге тараткан соон алат да. Ошого жумага колдон келишинче батырат. Анан жума намазы башка намаздарга караганда кичине өзгөчөлүгү бар. Ал дегени күндүз окулса дагы үн чыгарып окулат. Анан хутба айтылат. Эң эле өзгөчөлүгү ошол, хутба айтылат. Азан айтылып, биринчи азан айтылып, 4 рекет сүннөт окугандан кийин экинчи азан айтылганда имам туруп хутба окуйт. Мына ошол имам хутба окуган учурда биз намазда отургандай отуруубуз милдет. Бирөө ассаламу алейкум десе саламга жооп бербейбиз. Бирөөгө салам дагы бербейбиз. Бирөөдүн саламына жооп дагы бербейбиз. Бирөө сүйлөшүп жатса, сүйлөшпөңүз деп дагы айтпайбыз. Телефон келип калса жооп дагы бербейбиз. Ошол учурда намаз окуган да болбойт, Кур'ан окуган да болбойт, зикир жалган да болбойт. Дуа кылган да болбойт. Имамдын кутбасын дал намаздын ичинде кандай отурабыз? İmam okuyup, biz uğabız, oşonday oturuş gerek. Keçe dal uşul kezde peşim namazını okuduk elek, erteң dağı peşim namazını okuyubuz, 4 reket. Bugün 2 reket. 2 reketi kayga ketdi, oşol imam hutbaga çıkıp okuyup, oşo 2 reketin orduna 2 hutbadı. İmam bir hutba okup oturup kalganda, kebirler dua kıla kalışat. Al jerde dua jok. İmam hutbаны okup oturganda, özü dağı eşteki okubaydı. Sukut kılat. Jön elek içine oturup, anan turup, ekinci hutbаны okuyt. Oşol aralıkta biz ne kılabız? Biz dağı sukut kılıp ün çıkpay okup oturabız. İmam hutbаны bütkönden keyin dua kılsa olur namaz baştalğanга çeyin. Cuma namazıga kelgende uşul nerselerge köngül buralı. Namazın içinde turganda biri assalamu aleykum dese жооп бересизби жок? Biri süylöp жатса, süylöp edeysiz жок? Ошондуктан келбей калган азыр ушул баяндан кийин келгендер бар болсо, алар
хутба учурунда сүйлөп жаткан болсо сиз үн чыкпайсыз. Себеби сиздин хутбаңыздын сообу бузулуп калат да. Сиз хутбанын сообунан куру калып каласыз да. Ошондуктан жума күнү толук жума намазынын сообуна ээ болуу үчүн эки хутбанын сообуна дагы ээ болуш керек. Ал деген ошол эки хутбаны дагы толук көңүл буруп угуш керек. Анан жума намазы күнү бири-бирибизди жума марек болсун деп айтабыз. Эми бул нерсени биз пайгамбарыбыз сахабаларга ошентип айткан же сахабалар бири-бирине ошентип айткан деп кылбайбыз да. Болгону жума күнү мага жагат, ошо жакканын бирөө менен бөлүшүп коеюн. Жума марек болсун. Эгер биз мындай ниетти айтсак, бул сүннөт болот. Канча жолу жума марек болсун десең, ошончо сооп болот деген ниетти айтсак, анда туура эмес да. Жөн эле жума күнү жагат. Мисалы базар күнү адамдар базарга барат, машина алат, мал базарга барат. Жума күнү жума намазга келет. Жума күнү өтө берекелүү күн, ыйык күн. Жума күнү адам ата жаралган. Жума күнү адам ата жерге келген. Жума күнү бул жердин жашоосу бүтүп кыямат болот. Жума күнү кайра адамдар бейишке кирет. Жума күнүнүн өзгөчөлүгү калган бардык күндөрдөн жада калса 2 айт күнүнөн дагы жума күнү абзел турат. Жума күнү жума намазды окуган адамга Аллах Таалам өткөн жумадан бул жумага чейин кошумча 3 күндүк кыла элек күнөөсүн кечирип коет. Ошондуктан биз не дейбиз? Жума марек болсун. Бүгүнгү ыйык берекелүү күн сизге дагы насип кылсын. Мүмкүн кээ бир адамдарга жума марек болсун деп айта берсеңиз, жума намазга келип калар. Ошондуктан жума күнүнүн маселелери ушулар. Анан кандай эле бизге жума намаз күнү мечиттерибиз машалла, бардык мечиттер, шаардагы, айылдагы мечиттер толуп калгандай, ушул 5 мал намаздагы дал жума намаз сыяктуу парыз да бизгечи. Күнүнө 5 мал намаз ар бир момун мусулманга парыз. Көптөгөн адамдар арызданат, жашоосунда тынчылык жок, же жумушу жүрүшпөйт, же кыскасы кандайдыр бир маселе, ошонун бардыгынын себеби намаз өз убагында окулбагандык. Андан башка себеби жок. Кээ бир адамдар ойлойт акча жоктуктан, же кээ бир адамдар ойлойт паланчынын күнөөсү, түкүнчүнүн күнөөсү жок. 5 мал намазды окуган адамдын Аллах биринчи сыйлык жашоосуна береке берет. Жашоосуна ынтымак берет. Тапканыга Аллах өзүнө береке берет, бардык нерселерге жетип турат. Ырыскысын жеңилдетип берет. Ден соолугун мыкты кылып берет. Уул кыз перзенттерин тарбиялуу кылып берет. Бардык жашоосунун ар бир тармагы оңолот, 5 мал намаз окуса. Биз каалайбыз, биздин балдарыбыз бизге баш ийсин, биздин аялыбыз бизге баш ийсин, бирок биз өзүбүз Аллахка баш ийгибиз келбейт. Аллах эмнеге бизге баарын баш ийдирип коет, качан биз Аллахка баш ийбесек, кандай кылбайт? Биз Аллах Таалага баш ийип, күнүнө 5 мал намазга хайя алас салах дегенде чуркап мечитке барып намазга барабыз, ошондо Аллах Таала биздин кол астыбызда болгон балдарыбызды бизге баш ийдирип коет. Жада калса малдарыңыз да сизге баш ийет. Кол астыңызда иштегендер да баш ийет. Качан биз Аллахка баш ийсек. Эми Кудай буйрса окуйбуз деген сөз, бул кечине туура эмес сөз. Себеби Аллах Таала Кур'анда жүздөгөн жолу буйруп койгон. Андан башка кандай буйруш керек? Кудай буйрса окуйбуз. Ар бир нерсенин өз убактысы бар. Өтө мажбурлап адамды кыйнап салбаш керек деп айтат кээ бирөөлөр. Сизди намаз окуңуз деп айтып жаткан адам чындап эле сизге жакшылык каалаган адам. Сизди эптеп эле мечитке алып барайын деп артыңыздан түшүп алган адам чындап эле сиздин дүйнө акырет ийгилигиңизди каалаган адам. Ал адамды жаман көрбөйлү. Аны биздин напсыбыз менен шайтаныбыз жаман көрөт. Акылыбыз ал адамды жакшы көрүш керек. Себеби бул менин акыретим бузулбасын деп айтып жатат. Эгер биз билсек бир намазды калтыргандыгына канчалык кыйынчылык,
канчалык сурак, канчалык анын сазасы бар экенин анда биз мечиттен чыкпайт элек. Ошондуктан туугандар, Аллах Таала намазга көп сыр койгон. 5 мал намаз окуган үй бүлөгө биринчи сыйлык, биз ойлобойлу намаз окусаң сооп болот. Албетте сооп болот, бирок намаздан оңолуучу нерсе биринчи дүйнөдөгү жашоо оңолот. Эң эле ар бир адам жүрөгүндө көп арман бар. Үйлөнө элек, үйлөнсөм экен, жакшы жубайлар насип кылса экен. Үйлөнгөндөр балалуу болсом экен. Балалуу болгондор ушул балам жакшы итаатчыл, мага баш ийген, элге пайдасы тийген жакшы балдардан болсо экен. Бир жумуш баштаган адам ушул жумушум ийгиликтүү болсо экен деген армандарыбыз толгонто кой арман бар. Эми ошол армандарды ишке ашыруучу зат Аллах болот. Аллахтан сурай турган жол бул намаз болот. Жөн эле куррuk эле тойлордо, же марекелерде оомин, узун өмүр болсун, узун өмүр берсин, бакытты алай берсин, берекелүү жашоо берсин, чын ден соолук берсин. Жарайт, жакшы тилек. Бирок ушул тилекти кылгандан мурда Аллахка сежде кылып туруп, анан тилек кылса кабыл болот. Дастархан үстүндө эле кабыл боло турган тилек эмес ал. Биз өзүбүздүн курсагыбызды тойгозуп алып туруп, Аллахтан сурайбыз. Биз Аллахка эмне кылдык? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, парыз намаздардан кийин дуа кабыл болот. Дуа кабыл боло турган учур Аллахтын айтканын жасагандан кийин Аллах биздин айтканды жасайт. Мисал катары айтканда, сиздин балаңыз сиздин айтканыңызды жасабады. Биринде жасабайт. Анан бирок келип көп нерсе сурайт. Ата, бут кийим алып бериңиз, ата баш кийим алып бериңиз, ата велосипед алып бериңиз, ата муну алып бериңиз, ата. Сиз алып бербейсиз, алып бергиңиз да келбейт. Себеби бул бала сизге баш ийбейт. Айтканыңызды суу алып кел, жок. Ой бала кечинде көчөгө чыкпа, жок кылбайт, чыгып кетет. Батыраак үйгө кел, жок кылбайт. Каалаганда келет. Урушпа, урушат. Жакшы оку, жакшы окубайт. Айтканыңыздын биринде жасабайт, бирок сизден көп нерсени сурайт. Алып бербейсиз. Алып берсеңиз дагы өтө кыйнап салгандан бирөөсүн алып бересиз болду. Наразы болосуз. Биз ошол балабызды жаратып алган жокпуз го туугандар. Биз болгону дүйнөгө келгенге себеп болгонбуз. Эми бизди жоктон бар кылган, жараткан, жашаткан Аллахтын өкүмүн аткарбай, анан Аллах Тааладан сурай берсек, дал ошондой Аллах Таала дагы бербейт. Кантип берет? Биз Аллахтын айтканын аткарбасак. Баарыбыз шайтанды жаман көрөбүз. Шайтанир ражим, Аллахнын рахматынан куулган, бетбак шайтан. Теги шайтан эмне кылды эле? Шайтан эмне кылып ошончолук жаман болуп калды эле? Бейиштен куулду, Аллахнын рахматынан куулду, үмүтсүз болду, түбөлүк тозокто калат деген наам берилди. Эмне кылганына? Шайтан мурда жакшына бир махлук эле. Намаз окуган, зикир кылган. Жер бетинде бир карыш жер калган жок, шайтан сежде кылбаган. Ушул биз баскан жерлерге шайтан сежде кылып өткөн. Миңдеген жыл намаз окуган. Асмандарда намаз окуган, ар бир асманда намаз окуп чыккан. Өтө көп ибадат кылган. Анан эмне болду шайтанга? Шайтан бир өкүмдү аткарбай койду. Кайсыл өкүм? Адам атаны Аллах Таала жаратып, периштелерге өкүм берди. Ошол периштелердин катарында шайтан дагы бар эле. Шайтан периште эмес эле. Шайтан жиндерден болгон жакшы бир ибадатчыл, имандуу, таква болгон бир жин эле. Сежде кылгыла дегенде бардык периштелер Алланын өкүмүн аткарып, Адам ата менен саламдашуу үчүн сежде кылышты. Ортодо шайтан аты мурда шайтан эмес эле. Мурда шайтандын аты Азазил деген аты бар эле. Урматтуу, сыйлуу аты бар эле, Азазил деген. Турат кайкайып сежде кылбай. Аллах Таала сурады: "Ма манаака ан тасжуда лима халакту биядай?" Мен жаратканга сежде кылуудан эмне тоскоол болду сени? Жооп берип жатат:
Ana hayrun minhu. Men bul adamdan jakşırakmın. Halaktani min nar ve halaktahu min tin. Meni otton jarattın. Anı bolsa ılaydan jarattın. Men aga secde kılbaymın. Şeytan bolgonu bir jolu secde kılbay koydu da. Secde kılgıla degen bir ökümdü buzdu. Oşonu menen emne oldu? Uhrucu minha fa innaka racim. Menin meyrimimden, menin rahmatımdan çıkkının dedi. Sen aydaldın. Oşonu menen şeytan bolup kaldı. Azazil degen nam, janakı sıfatlar, jasagan ibadatları bardığı jokko çıkarılıp, özü şeytanir racim degen namga kondu. Kuğulgan, betbah, yüzü kara şeytan. Hem Allah geçirsin. Şeytan bir ile jolu secde kılgıla degende atkarbay koydu. Emi bir adam. Ertek menen bagımdatta hayya alas salah. Bu Allah'ın azançısı. Allah'ın çakırıcısı. Kelgile namazga koşumça as-salatu hayrun minan naum. Namaz uykudan abzel, jakşırak kelgile dep çakırsa bir adam barbay. Peşimde hayya alas salah barbay. Asır namazında hayya alas salah barbay. Şamda barbay, Koptanda barbay. Ertesi günü dağı barbay. Bir cuma barbay. Bir ay barbay. Bir jıl barbay. 10 jıl barbay. Jür desem ne deydi? Kuday buyursa baramın. Emi şeytan bir ile jolu secde kılbay. Oşonçoluk alыстap ketip, oşonçoluk jaman attı olup ketse, emi bir adam bir günde 5 jolu secde kılbay, bir jılda kança ming secdelerde kılbay, kantip dünyada dağı Allah'tan suray alat. Bunu ber, tegini ber, anı ber, bunu ber, jumuşum jürüsün, baylık ber. Özü salıştırıp olalım. Layıktı bolalım mı uşul tuğulanda? Dağıle bul bizdin üstümüzge Allah Taala'nın çeksiz mehrimi, Allah Taala oşol hayya alas salah degen uçurda meçitke kelbey namaz okuwagandardın közün çukup albay, kulağın ukturbay koyboy, tilin süйлötböy koyboy gonduğuna Allah'a çeksiz şükür kılalım. Allah Taala adamdı, adam balasın. Özgöçö biz sizlerdi akırkı paygambarыбыз Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin Allah Taala başkaça jakşı körgöndügünөн möөнөт berip жатат. Mına emikeler, emi barıp aytты go bularga, davatçılar eşigini kagıp meşitke çakırdı, emi kelip kalat. Mına kelip kalat. 1 jıl, 5 jıl, 10 jıl, 50 jıl, 70 jıl, kaçanга çeyin kütöt Allah Taala, can çıkıp tamagına kelgençe kütöt Allah Taala. Biz dağı bul Allah Taala'nın bul mehrimdүүлүгүн tuura emes paydalanıp albaylı. Eşteki olboyt atko, namaz okubay dele jüre örse bolot dep tuura emes paydalanıp albaylı tuğandır. Oşonduktan namaz ötö zarıl. 5 mal namaz bul parız. 12 yaştan erkeklerge, 9 yaştan kız baldarga parız. Parız degen mildet. Emik bir mizan buzsanız kança gıcalat bolosuz? 5 mizan bulsanızça, 10 mizan bulsanızça, 365 mizan bulsanızça, yaşaylasız boş ol ülkede. Biz kunde 5 mizan bozup Allah Taala'nın en çoğun Kur'an'da 700 jolu namaz turalı aytılgan tuğanlar. 700 jolu. Biz oşonu kunde 5 jolu bozup jatabızdağı anan jer betinde kenen, bemalal, armandar, asmanda jaşap jüröbüzdağı. Eşitlik olboyt, bari jakşı bolot, bari jakşı bolboyt tuğan. Kıyamet günü en algaç surak namazdan bolot. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal kıyama as-salah. En algaç amal kitabı açıldı. Allah surayt namaz. Kança jıl yaşadım? 3. jıl. 12 jıldı erkeklerden 12 jılda alıp koyup 70'ke kirgen adamdı. 58 jıldık namaz kana. Ey Allah, men uşul köp elge jakşılık kılgam. 100'dey meçit saldım. 100'dey adamga yüz alıp berdim. Anın bari öz ordunda namaz kana.
Алла, мен ажылыкка да барып келгенмин. Намаз. Мен умрага да барганмын. Көп жолу намаз. Көп садака берчилем. Намаз. Мен адамдарга көп жардам бергем, жол салгам, суу чыгаргам, көпүрө жасагам. Намаз. Не деп айтабыз? Эмне деп жооп беребиз туугандар? Жасаган бүткүл өмүр бою жасаган жакшылык эсепке алынбай турат, намаздан өтмөйт. Ошондуктан кандай эле жума намазына аракет жасап, маани берип, жумуштан кичине мурдараак чыгып, же ошол күнү дем алыш кылып, жума намазына аракет кылып келебизби? Дал ушул сыяктуу багымдат намазы, дал ушул сыяктуу пешим, асыр, шам, коптан намазы, дал ушул сыяктуу күндө 5 мал намаз парыз. Аллах бизди күтөт тургандар. Ошондуктан ниет кылалы. Иншалла. Мен бүгүндөн баштап эмес, азырдан баштап жума намазын окуп, андан кийин асырды да калтырбайм. Намаз окуганды билбейм деген бул шылтак эмес. Мешитке келели, көптөгөн адамдар билбейт намаз окуганды. Бирок эч ким билбейт алардын билбейт экенин. Мешитке келебиз, дарат алып, ушул имамга уюдум. Аллаху акбар. Намаз болот. Акырынан көрсөтпөй жаттай беребиз. Bir jumada jattayбызбы, bir айда жаттайбызбы? Эч кимге айтпаңыз, мен намаз окуганды билбейм деп. Кичине ошол жерде акылдуураак болуңуз, бирөөгө айтпаңыз. Мешитке келип, бирөөнүн жанына туруп дурай бериңиз. Имам келгенде уюдум ушул имамга. Болду, ушул эле сөздү жаттап алалы. Намаз окуйм, уюдум деген ошол менен бирге жүрөм деген сөздү. Болду. Имамдын окуганы сизге окуган. Дуа кылат, үйгө кайтып кетесиз. Bir-эки жумада жыгылып турганды үйрөнөсүз. Анын акырын шамда, куптанда, багымдатта имам Фатиханы окуйт, кулагыңызга жат болуп калат. Ошентип акырын үйрөнөбүз. Мен намаз окубайм, себеп намаз окуганды билбейм. Анда качан окуйсуз? Үйрөнүүгө аракет жок болсо. Ошондуктан туугандар, намазды билбеген бул чоң эле маселе эмес. Мешитке келе берели, эч кимге айтпайлы. Акырын bir kitap сатып алыңыз, үйдө жашынып алып туруп, күндө бирден сүрө жаттасаңыз, bir айга калбай толук намазды үйрөнүп аласыз да, анан бирөөгө үйрөтө аласыз. Ошого баарыбыз ниет кылалы иншалла. Намазды калтырбайбыз деп. Эң маанилүү, эң зарыл, жашообуздун маңызы, максаты ошол. Ошондон кийин көрөбүз маселелер кантип өзүнөн өзү чечилип кеткенин. Жүрүшпөй аткан жумуштар, жумуш жүрүшпөй атабы? Сиз тим эле жана дем сала тургандардын баарын үйүңүзгө чогултуп алып туруп, мага дем салгыла, жумушум жүрүшпөй атат. Бирөө жолум жабып койгон менен. Баары дем салсын, жүрбөйт жумуш. Неге? Себеп ал жумуш сиздин намаз окубагандыгыңыздан токтоп турат да. Булардын дем салбагандыгынан эмес. Ошондуктан намазга бекем бололу. Анан акырын бирөөгө айта баштайбыз. Анан акырын балдарыбызга айтабыз, үйдөгүлөргө айтабыз, Аллах буйрса. Аллах Таалам баарыбызга айткан уккандарыбызга амал жасоого мүмкүнчүлүк берсин. Намазды көзүбүздүн карегиндей сактоочулардан кылсын. Бекем ниет кылалы, коркпойлу. Шайтан коркутат. Билбейсиң, азыр барсаң бирөө сураса, кайсыл намаз окуйсуң десе, не дейсиң? Коркпоңуз, айта бериңиз бирдемкен. Кайсыл намаз окуйсуң? Сенчи деңиз. Сен кайсыл намаз окуйсуң? Пешим окуйм, мен да пешим окуйм. Коркпош керек. Бара бериңиз мешиттерге, каттай бериңиз иншалла. Мешитке келген адамдын имандуу экендигине күбөлүк бергиле деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Анан өзгөчө шам, коптан, багымдат намазына караңгы кечеде мешиттерге каттап жаткан адамдарды көрсөңөр, сүйүнчүлөгүлө кыямат күнү чоң жарыктык нур менен келесиңер экенсиздер депчи. Бул хадисте айтылган. Ошондуктан караңгы кече эле, алыс эле, жок канча мешит үйүңүздөн алыс болсо, ошончо сүйүнүп барыңыз. Ар бир кадамга сооп болот. Аллах Таала баарыбызга амал кылууга мүмкүнчүлүк берип, ката кемчиликтерибизди кечирсин. Аллахтын үйүндө отуруп жасаган ниеттерибизди Аллах Таала ишке ашырууга Аллахым өзү жардам берсин. Аллах Таала бизге намазды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көзүмдүн кареги намазда деп айткандай, биздин дагы рахаттануубузду, биздин дагы сактай турган көзүбүздүн карегиндей кылып намазды сактоочулардан кылгын. Рахмат.